Мен азыр Ысык көлдөгү Турпан резортко келдим. Бул жерде курулуш укмуштуудай кетип атыптыр. Жакында бүтөт экен. Турпан резорт бул Карой айылында жайгашкан. Биринчи линияда көлдүн жээгинде. Аябай үйлөр көп курулуптур, мына караңыздар. Төрдө 3 кабаттуу, үстүндө 4-үнчүсү мансардасы менен курулуптур. 1 кабаттуу үйлөр бар экен, мындай 2 кабаттуу үйлөр бар экен. Караңыздар. Проект боюнча ар түрдүү варианттары бар экен да. Ушулардын арасынан мына 18-ci А блоктун оң жак чекесинен туугандар көл жагынан сатыла турган 100 чарчы метр 2 кабаттуу коттедж бар экен. Азыр ошону сиздерге көрсөтүп коелу. Ушул блок мына ушул коттеджный городоктун ортосундагы трасса болот экен туугандар. Трасса дегенде негизинен баягы унаалардагы ушул трассадан жүрөт окшойт менимче, городоктуку линиялары бүт чийилет, тротуарлары болот дегенде, велодорожкалары өтүшү мүмкүн. Анан түп-түз ушу дарактарды аралап нары көлгө, пляжга өтөт экен да. Мына ушул 2 кабаттуу коттеджди сиздерге көрсөтүп коелу. Мына сыртында болсо атайын террасасы жасалган. Террасасы бар. Анан үйдүн сырты бүт жанагы кремлевский кызыл кирпич менен капталып жасалган. Бирок өзүбүздүн кызыл кирпичибиз менен ичинен дубалдырылган, сыртынан базальт менен жылууланып туруп, анан кремлевский кирпич менен сырткы фасадын жасап чыгыптыр да. Кире бериш эшиги ушул. Мына, бисмилла. Кирип көрсөтүп коелу. Ушул 2 кабаттуу батирди сатууга коюп жатат. Батир дейбизби, жер үй дейбизби, коттедж дейбизби, кыскасы эмне десе дагы жараша берет. Бул эми чоң зал, холл. Бул жакта болсо ашканасы бар. Муну кошкондо студия болуп калат. Ашкана зонасы, эмеректери ушул жакта турат. Ана бул жакта чай иче турган орундугу, плюс мына бул терезе панорамный, полдон потолокко чейин, раздвижной. Бери тартып туруп, ана террасага чыкса болот. Террасага да баягы лежактарды, стол стулдарды коюп койсо болот. Анан бул жагы дагы, эгерде мына кышында жылуу болсун десеңиздер, могул жерде ригель турат. Мына жерде мындай 4 бурчтук кылып уруп, бир жерине эшик коюп койсоңуздар, анда прихожка болуп калат бул жер. Бул жер эми 4 сезон иштейт, 4 сезон. Жазы, жайы, кышы, күзү. 4 сезон иштейт. Өзүңүздөр жашайсыздар, же болбосо ушу келген туристтерге ижарага берип кое бересиздер. Дубалы бүт ичинен шыбалган, электромонтаждары бүт бардыгы жасалган, канализация, ысык суу, муздак суу бүт турбалары жаткырылган, анан полуна стяжка куюлган, астына поролон дагы салынган. Үстү жагын караңыздар, монолит, 2 кабаттын ортосу толук монолит. Бул жакка келгенде биринчи кабаттагы санузел бар, азыр эми караңгы экен, анча көрүнбөйт. Бул жакта болсо мына тепкич менен 2-чи кабатка секин көтөрүлүп чыгабыз. Долбооруну сиздерге толук түшүндүрүп берели. Этият болуп секин чыга берели. Тепкич менен бул жакка чыкканда, бул жакта болсо санузел бар. Мундагы ичи караңгы, азыр көрө албайсыздар. Бул жакка жүргөндө 2 спальня бар. Биринчиси мына бул. Бул чоң бөлмө туугандар, караңыздар. Ата-энелер ушул бөлмөгө жайгашса болот. Балдар ушул бөлмөгө жайгашса болот. Келген коноктор, мисалы, балдар, ата-энелер болуп өзүнчө наркы бөлмөгө, бул бөлмөгө жайгаша берет да. Мына терезеси дагы алюмин профилдеринен жасалган. Как раз мына террасанын үстү жагы болуп калат. Бул жакта мына канализация, таза суу, муздак суу, ысык суу турбаларын өткөргөнгө дагы тешикчелерди коюп коюптур мынакей, караңыздар. Балким бул жакка дагы мындай душевой жасап койсо болушу мүмкүн. Аны эми көрөсүздөр. Бул жакта дагы бир спальня бар. Мынакей. Бул чаканыраак. Мына көрдүңүздөр? Бул чаканыраак. Мунун да бул жакта терезеси бар. Бунун бул жагында болсо бир аз ичкерирээк кирген жери бар. Кааласаңыздар мына жерге дубал уруп туруп, эшик коюп, ичини душевой кылып койсоңуздар, ошондо ата-энелер үчүн мастер спальня болот да. Ушул туугандар. Анан 2-чи кабаттын үстүндөгү караңыздар. Монолит куюп чыккан да. Бул монолиттин кереги жок эле өзүчө. Жөн эле жыгач менен жаап туруп эле шлепка таштап астынан пена чачып койсо деле болмок. Бирок капитальный курулуш кылган да. Турпан строй курулуш компаниясы экен. Биз Instagram аккаунтунда белгилеп койдук. Instagram аккаунтуна катталып койсоңуздар болот. Же болбосо телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Анан эми мына караңыздар, терезеден дагы городок кандай көрүнөт? Көрүп койсоңуздар болот. Көрдүңүздөр? Оң жакты караңыздар. Эми сол жакты көлдү жакындатып көрсөтөлү. Жакындатып көрсөтөлү, мына пляж, көл. Көрдүңүздөр? Түз эсептегенде 300 метр эле, 200 метр десек дагы болот. Анан өзүнүн специальный ушул городоктун пирси курулуптур, пирс. Андан сырткары бул жерде олимпийский бассейн болот экен.
футбольный поля, волейбольный поля, баскетбольный поля, детский площадка бүт бардыгы болот экен да. 1 квадраты $2000 шашылыш сатууга коюлду. Анан вариантын сүйлөшсөңүздөр болот. 100 квадрат $2000 болгондо $200,000 болот бул. Анан кемини өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Азыр эле ээси менен биз видео чалууда сүйлөштүк. Ээси Бишкекте экен, бир катар келдик, көрсөттү, блогун айтты, ушул батир экендигин бүт видеобузда көрсөтүп берди. Тартып алып сиздерге көрсөтүп атабыз. Эгер ала турган болсоңуздар, ылдыйда телефон номуру жазылып турат, ошол номурга чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Келечеги бар. Кыргызстан, Ысык көл, туризм тармагыбыз укмуштуудай өнүгүп атат. Bir 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин бул жерди таптакыр элестетип болбойт. Адам толо болгон болот. Кыргызстандан сырткары Казакстан, баягы Россия, Өзбекстан демеле каптап биздиге келип эс алып атат го. Анын баары акчада. Келечекте ушул батирлер, коттедждер сиздерге пайда алып келет, жакшы эле буюрса. Мен жыйынтыктаймын. Видеого лайк басып, комментарий жазып бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.